Шамратов ошентип жеңишке ээ болуп кетти. Биз кийинки жутка назар салабыз. Бостон Анарбаев кызыл бурчтан чыккан кара кызыл кийимчен мушкер жана анын атаандашы дагы бир өзбекстандык Мираваз Миржалолов. Мираваз Миржалолов на жашыл жана ак лоукет идеалдуу. Джонс анын сырткы тарабын көздөй. Бостон Анарбаевдин аткаруусунда Бостон Анарбаев Жалалабадтан болот, Алабука районунан жана тейкдаун Мираваз Миржалоловдун өзбекстандык мушкердин аткаруусунда. Экөөнүн боюнун узундугу дээрлик бирдей. Бостон 1,70 м, ал эми Мираваз Миржалолов 1,69 м. Колун кайрап кетип аракетин көрөт, кутулуп кете алат болду экен. Өтө ыңгайсыз абалга Бостон Анарбаев кабылды. Жана калысы даяр турат, керек учурда беттешти токтотконго. Ыкма толук аткарылбай жатат окшойт. Ошондуктан болбосо мындай жерден алгачкы секундаларды эле колун кайрып кетиши керек эле. Бостон Анарбаев аягына чейин чыдап, эми мен оюнча көпкө созулуп кетти, демек мындай жерден эми колун кайрып кетиши мүмкүн эмес. Дал ошондой мына абал өзгөрө түштү. Дагы деле жок, дагы деле колун кармап турат. Ыкма толук аткарылбай калган, анткени өзбекстандык мушкердин мына оң буту ал атаандаштын биздин мекендештин башынын оң жагына туруп калган. Ошондуктан ал кайруу ыкмасын идеалдуу иш жүзүнө ашыра алган жок. Бостон Анарбаев буга чейин 4 ирет жеңишке ээ болгон профессионалдык рингте, октагондо жана 1 ирет тең чыккан, 1 ирет жеңилген. Тең чыккан эмес. Ынтымак спорт клубунун өкүлү болуп эсептелет. Бостон Анарбаев булар эсиңтерге салып коелу, 61 килограмм салмак чембирлигинде күч сынашууда. 1991-жылы төрөлгөн Бостон жана анын атаандашы Мираваз Миржалолов 1998-жылы. Экөөнүн ортосунда 7 жаш айырма бар. Азыр эми мына колун кошуп муунту ыкмасын Бостон Анарбаев колдонгон атат, бирок ал аракет дагы иш жүзүнө ашкан жок. Мына кабырга тушка бир сопку узатты дагы. Андан ары эми бир аз өзүнө келип алышы керек. Себеби Бостон Анарбаев чындыгында колун алдырып коеюн деп, бирок ал абалдан кутулуп кеткен эле. Беттеш жалаң партерде өтүп атат. Туруу абалында дээрлик булар бири-бирине каршы ойногон жок. Алгачкы эле секундаларда беттеш жаңы башталганда экөө туруу абалында болчу. Андан ары жалаң ушундай партерде бири жыгып, бири-биринин үстүнө чыгып, бири-биринин колун кайрайын деп, муунтам деп ушундай аракеттер менен келе жатат. Азыр дагы абал өзгөрдү. Бостон Анарбаев эми атаандаштын үстүнө чыгып алды. Кармаш урушу боюнча Мираваз Миржалолов спорттун чебери жана Мангуст спорт клубунун өкүлү. Сокку узатыш керек албетте. Жөн гана мынтип тура бергенде пайда жок. Мына ылдыйкы жака бир өйдөңкү жактан, бир ылдыйкы жактан кара куш мээге сокку узатканга эреже жол бербейт. Ошондуктан биздин калыс азамат абалды толугу менен көзөмөлдөп турат. Керек болсо колу менен кара куш мээсин тосуп жаап турганга дагы даяр. Жана сериялуу соккулар, менин оюнча бир 10 серия, 15 сериядан бир соккулар турат го дейм. Колу менен тосуп атабы, тоспой атабы ага карабастан бир өйдө, бир ылдый. Өйдө жактан мына соккуларды узатып атат. Жана ал учурда бөйрөк тушка дагы мына сокку узатып өттү. Бул абалдан эми кутулуп кете албайт го дейм. Албетте беттеш токтотуш керек. Өтө көп соккуну Мираваз Миржалолов өткөрүп алды жана Бостон Анарбаевди жеңиши менен куттуктайбыз. Азамат эмоциясын ичине ката албай жатат жана атаандашына татыктуу каршылык көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирди дагы. Эми азыр расмий чечим чыгышы керек. Артка Кыргызстандын желеги түшүп калды. Аны көтөрүп алса жакшы болот эле. Мына эми гана аны көрдү дагы көтөрдү. Кыргызстандын желегин албетте желбиретчү мушкерлерибиздин бири Бостон Анарбаев. Азамат ынтымак спорт клубунун өкүлү
Doston Anarbayev жеңишке ие болду. Мекендешибизди жеңиши менен куттуктайбыз.